Ала Толаштын кезектеги чыгарылышы менен түз эфирлерибизди улантабыз. Кызматтагыныкы Бозгунова, амансыздарбы? Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында сел жана суу каптоодон жабыркаган 19 жаранга 3 миллион 517 миң сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмү төлөнүп берилди. Камсыздандыруу төлөмдөрү турак жайларга келтирилген зыяндын көлөмүнө жараша берилип, айрым учурларда компенсациянын суммасы 500 миң сомдон миллион сомго чейин жетти. Белгилей кетсек, турак жайды камсыздандыруу сел, жер көчкү, катуу шамал жана башка табигый кырсыктарда жарандардын финансылык коопсуздугун камсыз кылууга жардам берет. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн улам акыркы убактарда өлкө аймагында сел жүргөн учурлар көп катталууда. Ошол себептен бүгүнкү берүүбүздө мүлктү камсыздандыруунун маанилүүлүгү туурасында дагы бир ирет сөз кылабыз. Сурообузга Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Закир Айдыралиев жооп берет. Закир мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Биз жогоруда белгилеген түштүк жергесинде май айынын башында жүргөн селдерден улам жабыркаган жарандарга төлөмдөрдү жүргүзүп жүрсөздөр, адегенде ошол тууралуу маалымат берсеңиз. Бул кандай көрсөткүч эми 19 жаран багы жалпы камсыздандыруу жүргүзгөн жарандардын эсебин алганда кандай көрсөткүч? Эң биринчиден айткандай 30 апрелде катуу селдер жүрө баштады. Гүлчөдө биринчи катуу болду. Гүлчөдө Ош облусунун Гүлчөдө болду, андан кийин Баткенде болду, андан кийин Жалал-Абадта болду. Ошонун негизинен биздин МЧС да чыккан, МЧС чыгып, андан кийин биздин адистер чыгып барып карап чыгышканда, ар бир айылга кирип, ар бир ошо жабыркаган үйлөрдүн ичине чейин киришкен да. Көбүнчө сел деген королор менен кетиптир, жана сарайлар менен кетиптир, көчө менен кетиптир да. Мында жабыркаган үй азыраак экен. Болжол менен эмес, барып өзүм барып төлөп келдим, 30 үйгө төлөп келдик, бүт 3 областын ичинде. Биринчи Баткенге бардык, комиссия менен барып, аларга барып, мына Баткенге Актатыр деген айылга барып келдик. Аяка бир үйгө жабыркаптыр, айыл жергесинде максималдуу биз төлөп бергенбиз 500 миң сом эмес беле. Бир үй жабыркаптыр, 500 миң сом төлөп бердик да. Ал тоонун алдында эле үй экен да. Жана сел кеткенде биринчи эме менен ал үйдү алып кетиптир да, эчтекеси жок калыптыр. Мындай караганда жашаган болбойт экен да. Жана айыл жергесине 600 сом төлөп, 4-5 жылдан бери алат экен страховой полис. Биринчи жолу ушундай кырсык болуптур, 500 миң сом берип кеттик. Ошобузда жардамыбыз биздин деп, мыйзам чегинде максималдуу төлөп бергенибиз. Бул жанагы милдеттүү түрдө камсыздандыруу менен да. Андан кийин Коргон деген айылга бардык, Баткенде. Аяктан да төлөп бердик, 80 миң, 90 миңден мындай акчаларды бердик да. Алардын көбүнчө жанагы фундаменттерин алып кетиптир. Кээ үйлөрдүн жанагы ичине кирип, жана полдору жараксыз болуп калыптыр. Ошол жерди алмаштырганга акча деп, ошолорду да комиссия изилдеп, ушул сумманы төлөп кеттик. Анан эмеге бардык, Баткенден Ошко бардык. Ошто эң көп болуптур, Гүлчөдө болуптур. Гүлчөгө бардык. Гүлчөгө барсак, суу деген көбүнчө көчө менен кетиптир. Андан кийин жана королор менен, сарайлар менен, жана биз айтып коебуз, подсобное хозяйство деп коебуз го, ошол жер менен кетиптир. Үйлөр жабыркаган аз экен, бирок аяка дагы максималдуу түрдө төлөгөнгө биз жакшылап комиссия менен карап чыктык. Гүлчөдө биз 1,5 миллионго чейин төлөп берип кеттик да. Андан кийин Араванга бардык. Араванда дагы суу кириптир, аякта дагы үйлөргө төлөп кеттик. Андан кийин Манас шаарына келдик. Манас шаарында эң жабыркаган бир үй бар экен, ошол аякта дагы мында тоодон түшкөндө эле биринчи үй экен, ага катуу жабыркаптыр, миллион сом берип кеттик. Анткени ал шаардын ичинде болчу да. Ал булар 1200 сом төлөшкөн. 1200 сом төлөп, шаардын тарифи менен ошону миллион сом төлөдүк. Аркы үйлөргө 200-300 сомдон төлөдүк шаардын ичине. Андан кийин Сузак районуна 72 миң сом төлөп келдик. Аксы районуна дагы бир жакшы дейм, катуу жабыркаган бир эме үй бар экен, ага 500 миң сомдон төлөп кеттик. Жалпысынан 3,5 миллион төлөп кеттик. Бул деген азыр биринчи эле волна, жана эң биринчи сел болду эле 30 апрелде. Алар өздөрүнүн документтерин чогултушкан, ошол эле техпаспортун табып беришкен, паспортун беришкен, жана страховой полисин бизге беришкен. Жок болсо биз базадан караганбыз, төлөнгөнбү же төлөнгөн эмеспи, период страхования деп коебуз, жанагы страховкасы действительный, недействительный же болсо өтүп кеткен даталар болот да. Кээбирлер узарткан эмес да, 1 жылга эле алып коюшканда, ошондой нерсени комиссия изилдеп, ошонун негизинен бир 1-2 жума ичинен карадык. Андан кийин биз эмени күтүп калдык, жана жарандык ком комиссия өзүнүн
немесinde чечимин чыгарышат да алар. Корутундусун чыгарышат. Чечимде жазылып турат. Бул авария болгон үй, же үй жабыркаган жок, сарай эле жабыркады, же коросу жабыркады, же агород жабыркады деп ошону жазып кетишет да, ошону документти да күтүп калдык. Негизинен буга төлөп бердик. Азыр деген андан кийин билесиз, экинчи жол кайра сел кеткен, ошол эле Ош областына кетти, ошол эле Манас шаарында кайра кетти. Анын да документтери чогултуп атат бүгүнкү күндө. Бир жуманын ичинде даяр болуп болуш керек, даяр болсо кайра барып төлөп бергенге даярбыз. Ушул табият кырсыктары болгон учурда эми Кудай сактасын, бирок тилекке каршы өтө көп болуп атат өлкө аймагында. Мына 2-3 күн мурда эле Ысык көл облусунда дагы кырсык катталды. Сиздердин иш канчалык деңгээлде мындай ыкчамдатууга туура келип атабы? Эми албетте үй жайсыз жарандардын жашоосу дагы кыйыныраак да, ошо төлөмдөрдү эртерээк жүргүзүү мүмкүнчүлүгү барбы? Бизде деген ар бир областта өзүнүн филиалдарыбыз бар. Андан кийин ар бир филиалда 3-4 балда авариялык комиссар деп коебуз. Ошондой жигиттерибиз бар, адистерибиз. Алар деген ушундай табигый кырсык болгондо же болбосо өттөн бирдемке болсо алар чыгышат. Чыгышып ошол эле МЧС менен чогуу эле чыгышат. Чыгып барып карашат. Андан кийин ушундай жабыркан жактан замер деп коебуз, замер кылышат да. Канча квадрат пол жабыркады, канча квадрат тамы жабыркады, страховой полиси барбы, техпаспорту барбы депчи. Ошонун негизинен бизден бир 2 жуманын ичинде эле төлөп бергенге даярбыз да. Андан кийин жарандык коом комиссиянын жана чечими корутундусу чыкса эле төлөп бергенге даярбыз. Азыр дагы эметтип атабыз, колл-центр ачканбыз. 24 саат бою иштейт да. 7 күн 24 саат иштешет. Биздин жарандар да чалып атышат, мындай ушундай тиякта табигый кырсык болуп кетти, өт болуп калды, өрт болду, жанагы жол кырсыгы болуп калды деп чалып атканда, мындай эртерээк реакция кылып атабыз да. Бизде бүт областыбызда, бүт райондо адистерибиз бар. Ошонун негизинен бат-баттан ошол жанагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинен дагы атайын комиссиясы алар эртерээк тактап бергиле деген бир чогуу бирликте эле иштеп атабыз. Буякта мындай болуп атат да, көп эле жарандарыбыздын үйүнүн жанагы документтери жок болуп калып атат. Алар издеп калып атышат. Көп үйлөрүбүздүн жанагы техпаспорттары жок болуп атат. Жана атасынан калган, апасынан калган ошол документтерди издеп өзүлөрү тапканы эле кыйын болуп атат да. Страховой полистер бизде базада бар. Биз эси деген ошо үй күйүп кетсе, же жабыркап катуу сел болуп кетсе, биз базадан эле карап коебуз. Жана аты жөнү менен качан алынды эле, төлөндү эле депчи. Эми негизгиси мыйзам чегинде 30 күн ичинде биз төлөп бериш керекпиз. Бирок антпейде дагы эртерээк төлөп бергенге даярбыз да, азыр төлөп берип атабыз. Кандай документтер талап кылынат? Мындай убакыт ошондон көз каранды эмеспи деген. Талап деген жанагы МЧС өзүнүн заключениясын берет, аякта жалып турат. Табигый кырсык болду, сел өттү, же болбосо жанагы катуу шамал болду, жер титирөө болду. Ошол алар заключениясын берет бул мыйзам чегинде. Андан кийин жарандык коом комиссиясы бул массовый түрдө жанагы сел болсо алар өздөрүнүн заключениясын берет. Андан кийин биз техпаспорт сурайбыз. Үйдүн техпаспортун, анткени биз билиш керекпиз жабыркаган канчалык үй жабыркады. То есть жабыркаган жердин площадин билиш керекпиз да, полубу же тамыбы. Анан паспорт болду. Андан кийин полиси болсо полиси, жок болсо биз паспортунан эле базадан карап коебуз. Эми жанагы камсыздандыруу төлөмдөр төлөнүп берилип аткан учурда жогоруда сиз айтпадыңызбы, ар кандай төлөмдөр 70-80 миңден баштап сумма саргандай болуп атпайбы? Ошол дагы эмнеден көз каранды, ошол сумма кандай аныкталат, бул аныктоо критерийлери кандай? Бизде мындай да методика бар. Методиканын ичинде жана бизде токтоо менен бекитилген методика, ошонун ичинде квадратура саналат да. Биякта биз бөлбөйбүз, жана бирөөнүн кирпичтенби же саманданбы же башка бир материалдардан тургузулган үйбү депчи, же чоңбу же кичинекей деп бөлбөйбүз. Техпаспорт болот, техпаспорттун ичинде ар бир комнатанын квадратурасы болот. Ошондой эле полу канча размер, тамдары канча, потолок үчүн бүт размерлер болот, айнеги каякта, эшиги каякта бүт болот да. Ошонун негизинен биздин адистер чыгат, жана акт о наступлении страховой случай деп коебуз, чыгып туруп алар деген кадимки эле чийишет. Мына полу мынча квадраты мына жабыркады деп туруп, жана биздин линейка бар, линейка менен замер кылышат, тамы мынча болду деп замер кылышат, ошонун баарын жазышат. Жазып туруп, ошол эле үйдүн ээсине кол койдурушат, көрсөтүшөт ага. Мындай өзү эле жазып кетип албайбыз да. Ал биздин адис кол коет, алар макулдугун кол коюшат. Же болбосо үйү жабыркабаса, жана сарайы менен кетсе, коросу менен кетсе, аларга түшүндүрүү иштери айтат, үйүңөр жабыркаган жок. Бул мыйзам деген киши жашаган жерди эле камсыздандырат да.
Бул сарайды эметпейт, жанагы кээ бирлер айтат, менин баням жаман болуп калды, менин сарайым мындай болуп калды, менин агаротума кирип кетти. Бул андай мыйзам эметпейт да, айга жардам бербейт да. Ошол негизинен эле анан кийин квадратураны эсептеп жазып кетишет. Биздин биринчи документибиз. Алардын техпаспортун алабыз. Техпаспортун алганда ошо менен сверять этебиз, карайбыз да. Ошол комнатасы бар экенби, ошол жанагы документ ичинде жабыркаган. Анан кийин мынча пол деп туруп ошол методика менен жана бөлүнүп берген суммалар бар, ошол менен санап чыгышат адистер. Санап чыккандан кийин жана полисин карайбыз, төлөндү беле, төлөнгөн жокпу, жанагы МЧСтин жана заключениясын карайбыз, аякта табигый кырсык болду же болгон жокпу, аякта жазылыш керек да. Бул бүт баары мыйзам чегинде суралган нерселер да. Анан жаран коомдук комиссиясы массуу болсо, анын ичинде ошол списокто бул үй кирди беле же кирген жок беле, ошону аныктайбыз. Болду, ошол негизинен эле андан кийин биз төлөп бергенге даярбыз да. Үйдүн ал кырсыкка чейинки абалычы кандай? Кырсыкка чейинки абалы мүмкүн өзүнүн эле үйдүн багы ага чейинки абалы начар болуп калышы мүмкүнбү деген дагы суроо. Бул мыйзам биз деген элдерге жардам бериш үчүн бул мыйзамды киргизгенбиз. Биз деген ошо айтып атпаймынбы, карабайбыз кандай үй болот, саманданбы, кирпичтенби, жанагы шлака бетондонбу, ар кандай үйлөр бар экен да. Анан кийин авариялык абалдарда үйлөр да болушу мүмкүн. Бирок биз деген биякта ишенебиз, биздин элдерибиз өзүлөрү. Жабыркагандан кийин көрүнөт алчы. Аны деле мынтип алдап деле кое албайт да. Ошол эле жер титирөөдөн мындай бир трещинасы болсо, биз барганда көрүнөт, ал жерден чыкканбы же башка жерден чыкканбы. А сел деген көрүнөт экен. Сел деген бул деген лай суу, мындай издер калтырып кетет экен да. Издер. Тамга мен деле өзүм кирдим, кирип карасам, мындай кишинин мындай эмесине чейин, жарына чейин барган суулар кирет экен. Полный подвалына кирсе, подвал түшүп калат экен. Селдер көрүнөт да. Эми өрт болсо, бул уже жанагы МЧСтин адистери жазып берет, өрт каяктан чыккан. Ошол эле жана обогревательди жана эметип коебуз, жана туура эмес колдонгон деп коет, обогреватель же плитканы коюп койгон деп коет, же печкасы туура эмес жерде жайгашкан деп коет да. Эми атайын кылбаса, бул өрт деген жөн чыкпайт да. Атайын кылбаса, бул деген биз төлөп бергенге төлөп берип атабыз. Мына биз бүгүнкү күндө 144 миллион төлөп берип койдук. Жыл башынан бери. Мурдагы жылы 127 миллион төлөп бергенбиз. Мунун ичинде бул турак жайлар эле боюнча. Турак жайлар бүт эмелер менен боюнча, бүт түрлөр менен боюнча. Бирок бардык ОСАГО менен боюнча. Буякта көбүнчө турак жайлар, ОСАГО да көбүнчө ушул. Буга дагы мына экинчи эме жана волна деп коебуз, сел кирелик. Анан Жалал Абадта дагы катуу мөндүр түштү. Катуу мөндүр түшүп 50 үй жабыркады. Бүгүнкү күндө документтери чогулуп атат. Үйлүн ичине биз предварительно аз карап койсок, бир 35 үйдүн эмеси, страховой полиси бар экен да, алып коюштур. Ошо жакшы, ошол негизинен да материалды карап атат. Бул суммабыз 144 миллион өсөт да. Мына мурдагы жылы бир жыл бою 127 миллион төлөсөк, ушул жылы жарым жылдын ичинде эле 144 миллион. Биз ойлоп атабыз, жылдын аягына чейин дагы мындай өсүш көп болот да. Бул показатель жакшы. Биз төлөп бергенде ар бир үйгө кирдик да, өзүм кирдим да, кирип, жана сертификаттарды берип, үйлөргө кирип түшүндүрүп, жана камсыздандыруу полисине алып койгула. Ошондой эле болду. Өзгөчө кооптуу аймактарда. Кооптуу аймактарга бүт эле айылдар да ошондой экен. Айылдар шаарда деле ошондой да. Бирөөсүнө кирип сертификат берип атсаң, экинчиси чыгып, кошунасы чыгып сурап атат да. Мага да төлөп бербейсиңерби? Мага эмне карабайсыңар? Менин тиягым жабыркады, биягым жабыркады. Полисиңер барбы десе, полиси жок. Аны түшүндүрүп берип атабыз. Аны баягы эле айтып атат да, бизге мамлекет компенсация бериш керек. Биз ушундай жабыркадык депчи, биз айтып атабыз. Мамлекет эч кандай компенсация бербейт. Азыр андай механизм жок. Андай механизм жок. Азыр деген 600 сом эле төлөп коюш. Өзүлөр деле айтып атат, ошо 600 сом эле төлөп койгой. Мен айтып атам да, бир тамактануунун акчасы болуп калбады. Жана телефонго единица салганда 1000 сомдон салабыз. Эми ошондой эле болуп калды да. Өзүлөр алып койсом болмок деп. Көп эле кишилер ушинтип атышат да. Анан баягы эле алган кишилер, баягы эле биздин дарыгерлер, мугалимдер, биздин жана гос структурада иштеген мамлекеттик кызматкерлер ошолор эле алып, ошолор мындай жоопкерчиликтүү болот экен да. Мындай жарандарыбыз деле бар, бирок аз да. Бирок кайсы бир деңгээлде ушул соңку жылдары эми бул климаттын өзгөрүшүнө дагы байланыштуу нерсе болуп атат. Ушундай табият кырсыктары көп болуп атпайбы? Ал тургай таптакыр мындай кырсык болбогон жерлерде дагы катталып калган учурлар болуп атат. Кайсы бир деңгээлде ушул нерселер ушул камсыздандыруу маданиятын же болбосо жарандардын бир активдүүлүгүн көтөрдүбү? Кандай көрсөткүч азыр? 2024 жылы
мен бул жумушка биринчи келгенде аябай катуу сел болгон, сел болуп, ошо билесиңер, Ошто жана базарга чейин чыгып кетип, Кара сууда аркы жактан Ноокаттан 4 айыл катуу суу кирип, ошондо мен билем, ошо ар бир айылга кирип атканда, көчөгө кирип атканда 500 000 сом, 200 000 сом, 300 000 сом, 500 000 сом таратып атканда, элдер мындай өздөрү таң калып атышканда, ушунчалык төлөп береби, мамлекеттик камсыздандырууну. Анткени деген мынчалык өсүш болгон эмес да, бизден 10% эле болчу да, 10 эмес даже 8% болчу, 10%, 20% камсыздандыргандардын үйлөрдүн азыр 30%га жетти. Өсүшү бул деген мындай экен да, бул жаман бир показатель, бирок деген жабыркагандан кийин элдер үйлөрүн жасап алып туруп анан келишет экен да. Биз айтып атабыз, табигый кырсыктан адын ала эле, эми билбейбиз да кырсык каяктан качан келет. Кырсыкты кайдан деп болбойт да. Ошондо өсүш бар. Андан кийин дагы мына сизге чоң рахмат, ушу телевидениеге келип, элдерге айтып берип, жалпак тил менен түшүндүрүп берип атабыз да, камсыздандыруу полисин алып койгула, арзан эле. Техпаспорт менен эле жанакы эме паспорт азыр деген эң оңой, телефонун түндүк менен эле кирип койсо болот. Техпаспорту болсо түндүккө кирет, түндүктүн өзүнүн жанакы ИНН деп коет, ИНН басканда эле бүт чыгып калат. Ошол жактан эле төлөп койсо болот. Эч жака барбай эле койсо болот да. Ошол эле М-банкта бар, Мегапейде бар, Ошкада бар, бизде жанагы мобилдик тиркемелерибизге киргизип койгонбуз барынчы. Андан кийин жергиликтүү бийлик менен жакшы иштеп атабыз. Мына Адылбек Алешевич өзү чогулуш кылды, майдын, апрелдин селинен кийин 4-майда чогулуш кылды. Бүт жанакы структуралар, МЧСти, бизди бүт жергиликтүү бийлик барып чогултуп, ошол жактан өзү тапшырма берди. Ар бир үйлөргө киргиле, жана тазалоо иштерин кылып, жана суу берип, электричествону бүт баарын бергенден кийин айткыла камсыздандырып койсун. Зарыл экендиги. Сурагыла, эмне үчүн камсыздандырган эмес деп, анан айткыла депчи, зарыл экен депчи. Ошондой бир жакшы бир указание берди да, жергиликтүү бийлик бизге жардам берип атат. Ар бир облустун жана өкүлчүлүгү, ар бир мэр, ошол айыл өкмөтү, айыл башчысына чейин бери жардам берип атышат. Элдерге түшүндүрүү маалымат жеткизип атабыз. Айтып атканда үйгө кирип атабыз. Эми акырын өсүш бар. Бирок ойлоп атам, ошо жылдын аягына чейин биз жакшы өсүшкө жетебиз. Бир 40-50% жетет болуш керекпиз. Анткени деген өзүңөр билгендей эле, сиз айткандай эле, бир дүйнөдө аябай көп болот го табигый кырсыктар. Ошол эле жана Махачкалада болду, азыр бизде жана көлдө жанакы катуу оползень деп коебуз, оползень 2 машинени басып калды. Көп эле болуп атат да. Эми элдер 600 сом төлөп коюп, Таласта шамал болду мисалы. Таласта шамал болду, жана үйдүн чатырын алып кетип учуруп кетти. 600 сом бул деген ал жергесинде деле акча деле эмес азырчы. Шаар кежесинде 1200 бул деген мындай көп деле акча эмес. Бирок деген $5000 мен айтып атам, 500 000 сом алып аткан көп киши айтып атты, рахмат депчи, рахмат. Мына азыр өз туугандарыбыздан эч ким деле жардам бербейт экен деп көп киши айтты. Мына 1 000 000 сом берген бизде бир жараныбыз аябай таң калды. Мен деген 6-7 жылдан бери камсыздандырып аттым эле, 1 000 000 сом алам деп, $11 кыла алам деп ойлогон эмесмин. Бул акча как раз мага могу тамга жетет деп атат да. Өзүм да кичине акча кошсом, там кайра куруп алам, анан кийин жана үйдүн тоюн өткөрөм дейт, чыкырам дейт, үйдүн тоюна келип кеткиле деп. Эми ушунчалык эме өзүнүн рахматтарын айтып атышат да. Жанагы көлдө болгон селди айтып калбадыңызбы? Ал жерде автоунаалар жабыркаган экен көбүнесе. Эми ошол автоунааларды дагы камсыздандыруу эми турак жайга караганда кичине көрсөткүч жогорураак болуш керек. Ошондой табигый кырсыктан жабыркаган учурда кандай негизде төлөм жүргүзүлөт? Эми ОСАГО бул баягы кырсык аварияга кабылган учурда айдоочу камсыздандырылат эмеспи жоопкерчилиги? Түшүндүрүп кетейин, ОСАГО деген көп эле элдерибиз кичине алмаштырып алат. ОСАГО деген бул деген башка бирөөнүн мүлкүн сүзүп алсаң, машинесин эмес, мүлкүн деле сүзүп алсаң, ошол эле үйдү сүзүп алсаң, ошол эле жана бак, жана столбаны сүзүп алсаң, мына факт жана жол кырсыгы деп коет, факт ДТП деп коет да, сүзүш керек. Каска деген машина жөн эле турса, булар мындай болду, машина кетип баратып эле жөн эле жана опозин кетип туруп, бул каска деп коет. Каска деген базар баасы болот, базар баасынан 2,5%, 3%га чейин бул ыктыяр түрдө өздөрү камсыздандырып койсо болот. Азыр жанагы биз арзаныраак каска экстра деп чыгарып койдук, каска эконом деп чыгарып койдук. Биз ошондо бизде мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда алса болот да. Бул деген жана табигый кырсыктар, сел болобу, жер титирөө болобу, жер титирөө болгондо эле машина жабыркашы мүмкүн, ал деле бир жакка учуп. Шамал болгондо бак кулаган учурлар болот. Бак кулашы мүмкүн. Ошол эле мөндүр чоң болсо жанагы айнектерин сынып кетиши мүмкүн. Анан кийин жанагы противоправное действие третьих лиц деп коет, жана хулигандар.
хулигандар кетип баратып жана айнектерин сындырып кетиши мүмкүн, жана дөңгөлөктөрүн жарып кетиши мүмкүн. Анан жана бирөө урдап кетсе, анан кийин жана машинесин ачам деп замокторун айнектерин сындырып кетсе, ошондой да биякта көп рисктер болот. Ошол эле жол кырсыгы болуп жанакы башка машинени сүзүп алды да, ОСАГО менен тиги экинчи жакка төлөп бердик, өзүнүн машинеси жабыркап калып калды да, ошондо бул да каска дагы жардам берет да. Ошон үчүн эки страховканын тегин акча болсо алып коюш керек. Эми негизгиси, конечно, тиги милдеттүү түрдө ОСАГОну алып алыш керек. Жанагы сиз түштүктө селден жабыркаган үйлөрдү көбүн эсе короо жайлары жабыркаптыр деп атпайсызбы? Эми ал деле мүлк да. Аны дагы калыбына келтириш керек, ал дагы керектүү нерсе дегендей. Ушундай учурда мындай короо жайын кошо ошол эле мончосун айтып атасыз. Мисалы, камсыздандырып койгонго мүмкүнчүлүк бар. Түшүндүрүп кеттик, биз жарандарыбызга ар бир үйгө кирип, жана төлөөнүнө деле кирдик. Бүт бардан кирип аттык да, мындай подряд эле үй көчө менен элечи. Анан кийин эми айтып бердик, мына бул ОСЖ деген жана обязательно эмтип коет, милдеттүү түрдө камсыздандыруу үйүнүн табигырсын түшүндүрүп бердик. 600 сом, 500 миң сомго чейин төлөп беребиз. Үйүңөр 2 миллион сом турат. Мына 500 миң сом, 2 миллион 1,5 миллион калып калды да, жана жабыркаганыч. Ошонун жанагы ыктыяр түрдө өзү мүлкү камсыздандыруу деген бизде бар. Аны ДСИ деп коебуз. Ошону да камсыздандырып койсоңор болот деп түшүндүрүп бердик. Ал деген 0,5% болот дедик. Биздин адистер кирген, түшүндүрүп берген. Анан кийин жанагы айттык, ошол эле банясын, ошол эле жана подсобный хозяйствосын, жакшы сарайларын дагы милдеттүү түрдө эмес, ыктыяр түрдө камсыздандырып койсо болот деп. Аны да түшүндүрүп бердик. Үй менен кошо эле. Анан кийин кирсек, бир да эжебиз айтып атат, мына менин баням жабыркады катуу, ичинде жана стиральный машинем бар экен, сушильный машинем бар экен, анан бүт баары жаман болуп калды, иштебей калды депчи. Анан түшүндүрүп бердик. Аны да камсыздандырып койсо болот десе, мындай көп эле кишилер түшүнүп атат, аны түшүнүп, анан акчалуу бар кишилер, анан кийин кичине акча топтойм деген кишилер да бар экен да. Топтоп мен үйдү жазып бүтүрүп коем, бүтүрүп туруп анан кийин жанагы 500 миң сомго муну алып коем дейт. Калган остаток суммасына муну алып койсом болот экен, жана ыктыяр түрдө камсыздандыруу деп. Ал деле кымбат эмес. Ал деле бул 600 сом болсо, ал бир ушундай орточо бир баа 2,5-3 миң болот да, мындай орточо үй. Эми ал көлөмгө жараша болот да. Көлөмгө жараша эмес, Короо Сарайдын базар саны менен болот да, канча да. Айыл жергесинде үйлөр арзаныраак да, ошо арзаныраак болот да. Анткени деген бул жабырып калып калса, бизден акча төлөп бергенде, жана полный стоимость коюп бергенде, бул кайра үй куруп коюш керек да. Ошон үчүн ошондой да. Азыр эми ошол алдын алуу максатында ушундай эми кырсыкты дагы бир жолу айталы, кайдан деп болбойт. Короо Сарай менен бирге эле табият кырсыктарынан жанагы айдоо жерлер жабыркаган учурлар бар. Анын деле түрлөрү бар да, камсыздандырып коюу түрлөрү бар. Мына биз киргизип атабыз. Негизи эле ушул турак жай, анан ОСАГОдан башка дагы кайсы камсыздандыруунун түрлөрүн бүгүнкү күндө жарандарыбызга негизги мындай да, негизги үйүн камсыздандырып коюш керек. Эми азыр эмнеден коркобуз? Ушу үйүбүз жабырып калса каяка барып жашайбыз, кантип жашайбыз? Жанакындай катуу шамал болуп калса, чатыр учуп кетсе, жан тиет. Ошондой да. Ошон үчүн негизи эң биринчи үйүн камсыздандырып коюш керек, жана милдеттүү түрдө. Анан кийин көбүрөөк акча алам десе, жана күйүп кетсе, там милдеттүү азыр бизде ошондо турак жай, анан автоунаа мындай айдоочунун жоопкерчилиги. Ал бул мындай да. Биринчи мындай жарандар сурайт, милдет мамлекет эмнени сурайт деп, милдеттүү түрдө биз беребиз. Бул биздин биринчи жардам болуп эсептелет. Аны биздин адистер түшүндүрүп берет. Ыктыяр түрдө үйүн жанагы полный стоимость камсыздандырып койсо болот. Ошол эле ОСАГО деген башка бирөөнү сүзүп алса, ал жоопкерчилигин камсыздандырып атат да. Өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарбай, эми ар кандай болот да, акчасы жок болуп калышы мүмкүн. Каска деген өзүнүн машинесин жасаган, жана сиз айткандай табигый кырсыктар бүт көп рисктер кирет да. Анан кийин өзүнүн ден соолугун камсыздандырып койсо болот. Бизде бүт 33 жана Кыргызстанда лицензия бар, ошо бүт бар түрлөрү бар да. Ден соолугун камсыздандырып койсо болот. Анан кийин өзү суммасын өзү аныктайт. $1 миллион сомбу же $1 миллион өзү айтат да. Төлөм баалары 0,8-ден 1%га чейин болот да. Анан кийин жанагы өзү деген Турцияга же бир Египетке эме балдар менен эс алган болсо, аякта да камсыздандырып койсо болот. Өмүрүн камсыздандырып. Өмүрүнүн ден соолугун камсыздандырып койсо болот. Анан кийин өзүнүн бир жана бизнестери бар. Жана страхование экспорта деп коебуз. Биз ошол эле биздин текстиль жана Кыргызстанда тигип атып, анан кийин Россияга алып барат, Россиядан анан кийин ошол получатель акчасын бербей койсо, биз ошону дагы ордуна биз камсыздандырып койсок болот да.
көп түрлөрү бар да. Жанагы авиационный риск деп коебуз, авиационный риск, анан кийин милдеттүү түрдө жана жумуш берүүчү өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандыруу дагы бар. Ал жана жумушчу деген жумуш убагында жана каза болуп калса же инвалид болуп калса биз төлөп бергенге даярбыз да. Анан кийин жанагы милдеттүү түрдө дагы жанагы жоопкерчилик жана перевозчиктик деп коебуз, ошол эле автобус айдаган, ошол эле такси айдаган киши жол кырсык болуп калса, ал деген жана ОСАГОсы бар болсо тияка төлөп беребиз. А ичинде жана пассажирлар жабыркап калса, мындай ошол түрү менен төлөп беребиз да. Айдоочунун жоопкерчилиги деп коет да. Бул жана именно посадочный места деп отурган жерден. Көп түрлөрү бар. Анын баарын деген биздин жана сайт бар. Сайтка кирип карап койсо болот. Биздин адистерге барып сурап койсо болот. Ошол ар бир айылда, ар бир райондо биздин адистерибиз бар, агенттерибиз бар. Ал бүт түшүндүрүп беришет да. Эми ошо кайсынысын көбүрөөк баягы үй турак жай менен автоунаадан башка дагы кайсын көбүрөөк колдонуп атышат? Бизнес албетте, бизнес колдонот. Анткени алар билишет, ошол эле жанагы отелдер, ошол эле жанагы ресторандар өздөрүн жанагы ДСИ менен камсыздандырып коюшат. Ичинде жанагы оборудование бар, жанагы мебель, диван, кресло жанагы бүт баарын камсыздандырып коюшат да. Электронный оборудование бар, аны да камсыздандырып коюшат. Ал ар бирөө өзүнүн баасы бар да. Баасына барып туруп эле биз суммасын айтабыз, анан кийин кандай бир табигый кырсыктар же бир кырсыктар болсо төлөп беребиз деп мындай договорго жазып коебуз. Акчасын төлөп коет, ден соолугуна деле зыян келтирсе жазып коебуз. Ошо Африкага барсаңар, же болбосо Турцияга барсаңар, ошондой жанакы укус комара деп коет, жанагы малярийный комар деп коет. Бутуңарда эми Кудай сактасын бутун сындырып алса, ошондой эле жыгып кетип, жана сотрясение алып калса, мынча төлөп беребиз деп бүт жазылган кагазда. Анын баары келип бизге айтып койсо, биз түшүндүрүп беребиз. Акчасын төлөп берип койсо, мындай жоопкерчилик тартабыз да. Эми эң негизгиси биздин азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул деген элдерге негизги биздин максатыбыз жардам бериш керек да. Ошо негизинен биз турак жайларды, мына табигый кырсыктар көп болуп, турак жайларды көбүрөөк камсыздандырып койсо, биз төлөп бергенге даярбыз. Ошол эле ОСАГОны азайтып атабыз. ОСАГО боюнча бир токтоп кетсем, көбүрөөк эле айтып атат да, ОСАГОны деген алып атып, анан бизге төлөбөй атат, жана мөөнөтү көбүрөөк болуп атат депчи. Биз айтып атабыз, колл-центрге чалып атат, биз айтып, силер мамлекеттик камсыздандыруу уюмундан алдыңарбы деп сурап атабыз. Жеке уюмдар менен Өчүлө жаман айтпай эле коеюн, просто ошол жактан алып атышат да, анан кийин бизге чалып атышат. Биз айтып атабыз, бизде өйдө жакта логотипибиз бар, мамлекеттик камсыздандыруу уюму деп жалып турат. Анан кийин Кыргыз Гастак деп жалып турат. Анан кийин барып алып тияка алып алып, анан кийин бизге чалып төлөбөй атасыңар. Аны дагы эске алып коюш керек сөзсүз түрдө. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Эми биз жарандарга айтабыз, албетте бөөдө кырсыктан алыс бололу, бирок баягы алдын ала бир сактыкта кордук жок деп коет эмеспи? Сиздин маалыматтарга караганда эми камсыздандыруу маданияты өсүп аткандыгы байкалып атат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Auto Life'тан бул чыгарылышында мүлктү камсыздандыруудагы төлөмдөрү, анын мааниси, жол жобосу тууралуу маалымат бердик. Суроолорубузга мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Закир Хайдаралиев жооп берди. Бөөдө кырсыктан алыс болуңуз.